biz imanга эле келишибиz керек kaldı. İmanга келүү деген söz sen özünün kul ekeningdi bilip, Kudayдын kulu ekeningdi sezip, kayır ele o Kuday geçire gördü öyle, Allah Taala'nın aldına kaytıp gelişin gerek. Boldu. Toktot kılayım bayağıl. Men ateistmin. Men atam ушундай болчу. Ana ata oğazından jol çok koy tuğan. Oşol nerseni bar bolчу. Eğer men aytacağım deyip turgan bolsa, bir saat subhanallah sizler meni düşündürüp berler. Antkeni sizler yaşagan doğrudu men de yaşadım. Sizler görgön nerseni söylötürse men de gördüm. Oşolla kaada saltın gelgen jok bolуп аткан men de görüp turaman sizlerin anlaç. Bir aytayın деген nersem tekeberlikti toktotуш керек. Эмне үчүн десе Алла Таала аларды дейт. Алардын тоң моюндуулугу гана жок кылды дейт. Көрсө Алла айтат Куранда, тоң моюн өзүңдүкүн бербей, баягы мен жок, мен билем, мен кыла алам деген сөзүңөр силерди жок кылды дейт Алла Таала. Алла айтып аткан, пайгамбарыбызга, ey Muhammad, аларга сен ыйман сөзүн айтпа баары бир. Алар өзүнүн тоң моюндугунан алар тозокко өзүлөрүн жип менен байлабастан өзүлөрү алып келет деген. Карачы кандай нерсе. Demek урматтуу bir тугандарым, урматтуу менин таекелерим, Алла Таала ушундай зат ал билет эмне керек экен. Мына ушундай bir мезгилге келдик. Эгерде сиз менен биз азыр ыйманга келип албасак, биздин балдарыбыз кор болуп жашай турган заманга келдик. Ыйманга биз келип жол көрсөтүп кетишибиз керек. Балдарыбыздын бардыгы тең ошо телефондон, ошо көрүп аткан нерсесинен bir болбогон нерсенин баарын көрүп атып, керек болсо кээ бир жанагындай рукуячы деп коебуз. Дем салган чоң аалымдар дүйнөсүндөгүлөр. Азыр жин шайтандарын керек болсо телефон менен кирип атат деп атат. Ойлой шайтан ордунда эле туруп калат экен, баягы деле экен, баягы эле шайтан экен деп. Жок, адам атадан бери жаратылганда ошондон бери жүргөн шайтан эмес. Ал дагы өзгөргөн. Ал дагы өсүп келатат субханалла. Өзүнүн айткан нерсесин дагы башкачараак кылып келатат. Эгерде сиз менен биз ыйманга келип ошого каршы турбасак, Алла Таала адуулла дейт. Алланын душманы дейт. Адуул муъминин, момундардын душманы шайтан эле экен. Мына ошо эреки сиз менен биздин жашообузду бузуп, талкалаганга аракет кылат. Демек, ыйманга келишибиз керек. Ыйманга келүүнү оңой эле кылса болот. Өтө оңой. Бирок биз ошо оңой нерсени бизге оор көрүнүп атат. Демек, кантип келебиз ыйманга? Ыйманга келиш үчүн биз биринчиден, эң биринчи өзүңдү төмөн ал. Болду, бүттү. Айт, я Алла, мен күнөөкөрмүн, кечир мени. Болду. Айт, ла илаха иллаллах, Алланын тааны, бир Кудайдан башка сыйынууга ылайыктуу зат жок деп айт. Болду, я Алла, мен сага сыйынам де, саждага жыгыл. Качан саждага жыгылганда, мына ошол мезгилде адамзаттын жашоосу өзгөрөт. Бул аалам өзгөрөт керек болсо. Жашообуз өзгөрөт. Мен сизге bir окуя айтып берейин. Пайгамбар заманында bir сахаба келип пайгамбарыбызга келди. Айтып аткан, ey Muhammad, сен эмне менен келдиң десе, bir Алладан башка сыйынып атат жок деп айткыла. Жана bir туганчылыкты кургула. Ата-энеңерди сыйлагыла деп келдим дегенде, сен чын эле ушун үчүн келдиңби деди. О, мен ушун үчүн келдим деди. Анда мен сага ишендим, жана ыйман келтирдим деди. Пайгамбар айтат экен, эгерде карагыла дейт, бейишке кире турган адамды, карагыла. Мына ушул деди. Мына ушул деп пайгамбар ошого көрсөтүп, зекип көрсөтүп берип атат экен. Кандай экен? Өтө оңой экен, машалла. Демек, ыйман келтирет экенбиз, бир туугандарды сыйлайбыз. Ыйман келтиребиз, ата-энебизди сыйлайбыз. Чыныгы бир тууган болобуз, чыныгы бала болобуз, чыныгы ата болобуз, чыныгы эне болобуз. Мына бул ыйман ушул. Бизде өзгөчө чоң бир нерсе калып калган. Биз субханалла, биз мисалы алса эң эле жөнөкөй, бул ыймандуу, бул калп айтпайт. Тиги менен иштешсең болот, ал деген калп айтпайт, сени алдабайт деп, ушу ыймандын бир мөмөсүн көрүп калганбыз. Мына ошо мөмөсүн айтып, ыймандуу экенин белгилеп айтып атабыз. Туурабы? Ыймандын мөмөсү ал. Ал ыймандын өзү эмес, ал мөмөсү. Ал эми ошо ыймандын өзү болсо, сен эртең өлүп, Алланын алдына барып, анан тирилип, кайра тирилгенден кийин Алланын алдында жооп берүү бар экенине ишенген адам. Пайгамбар кимде ким Аллаха, анын пайгамбарына ыйман келтирсе, жана ахирет күнү ыйман келтирген болсо да, ахирет күнү ыйман келтирген болсо, ал эч качан жалган сүйлөбөйт,
ал эч качан адам өлтүрбөйт, бирөөнүн акысына кирбейт, бирөөнү ушактабайт, бирөөнүкүн уурдабайт, бирөөнүкүн жулуп албайт, бирөөнүн аркасынан доомат кылып аркасынан жүрбөйт, балдарын жакшылап тарбиялайт, ата-энесин сыйлайт, бир тууганчылыкты курат, кошунасы менен кошунадай мамиле кылат деп пайгамбар. Алла аны ахирет күнүнө ыйман келтирген. Ахирет күнү деген өлүп кайра тирилен корккон адам эмне кылат экен? Корккон мусулман, момун Алла Тааланын алдына барган мезгилинде, Алла, мен сага аны ахирет күнүнгө бар экенин ишенип келгем дегенде, Алла айтат: "Киргин бүгүн жүрөгүң тынч акыбалда." Бейиштин эшигинин алдында турган бардык кызматчылар, "Саламун каулан мин Раббир рахим." Алла Таала бекер айткан эмес Куранда. Тынчтык менен киргиле. Мына бул тынчтыктын жайы дейт экен. Тынчтыктын жайы, тынчтыктын, бакубатчылыктын, берекенин жайы, түбөлүктүү жаштыктын жайына киргин деп Алла айтат экен. Ошол жерде кызматчылар кабар берип турат экен, туугандар. Иман келтиришибиз зарыл. Биз азыр мындай илгери гонка вооружения деген болчу. Америка менен СССР эмне кылчу эле? Ядерный оружие менен бири-биринен ушундай бир кубалашып, ушу менен бир тирешип турат эле. Биз болсо азыркы мезгилде ар бир үйдө өзүнчө тирешүү башталды. Ар бир үйдө тирешүү. Эмнесе тиги забор куруптур, мен да забор курам. Тиги үй кочуптур, мисалы 2 комната, 3 комната сонун эле жашап аткан, кире бериш куруп атып өлүп кетмей болдук. Мен деле кетип барат, акырына карасаң, тиякта үйүндө жели басып кеткен, эч ким кирбейт. Пайгамбардын бир ок эмеси бар экен. Акыр заман, Ашрати саати, жаса акыр заман белгилери жөнүндө китеп бар, кичинекей бир эскиче жазылган китеп. Мына ошондо адамдардын көпчүлүгү өлөт дептир пайгамбарыбыз. Ушундай көп кырылып кетет акыр заман үммөтүм. Десе сурашты: "Я Расул, ал мезгилде эмне болот ал мезгилде? Көп согуш болобу?" Жок, көп согуш болбойт. Чума оорус жүрөбү? Жок, чума оорусу жүрбөйт. Ал мезгилде адамдар көрө албастан, хасид, ушунча көрө албастыктан бири-бирине көзү тийип, бири-биринин жүрөктөрүнө ушундай бир жек көрүү сезимин болгон себептен адамдар бири-бирин жеп, өлтүрүп коюшат деген экен. Мына ушул нерсе азыр болуп атат. Өлүм кайсы кишилер өлөт? Каргандар өлүп атабы? Жок, жаштар өлүп атат. Бакубат болгон сонун жигиттер өлөт. Сонун жигиттердин көпчүлүктөрү арак ичип кетип атат, наша чегип кетип атат. Сонун турган үй бүлөлөр бузулуп кетип атат. Эмнеден десе, ошол биздин көрө албастыгыбыздын, адамдардын бири-бирине көз тийгенден ушундай нерсе көбөйүп кетти. Туугандарым, биз дүйнөнү алдыга коюп алдык. Качан дүйнө алдыга келгенде, адамдардын бир гана ою дүйнө чогултуу, мал мүлк чогултуу менен аракет болуп калса, анда субханалла дин артта калып калган болсо, ошол жерде балалар көп болот. Белгисиз, көрүнбөгөн оорулар көп болот деген экен. Мен коркутайын деген жокмун. Болгонсо акыйкатты, чындыкты чын эле айтайын деп атам. Бизде бардык нерсе бар, жок деген нерсе жок калды азыр. Азыр үйүңөрдө жок деген адамдын үйүндө бир нерсе бар. Жок эмес. Бирок ошол нерсеге да ыраазы болбой калдык. Шүкүрсүздүк. Жүрөгүбүздө субханалла ушунча деңгээлде шүкүрсүздүк, бири-бирибизге болгон субханалла мындай бир көрө албастык ушунча көбөйдү, ошон сенен бири-бирибиздин үйүбүзгө кирбейбиз. Кирсе дагы сурайт: "Эмнеге келдиң?" деп. "Ассаламу алейкум, кел нан ости, кел чай ич" деген нерсе жок. Эмнеге келдиңден суроо болот биринчи. Үйүнө киргизгиси келбейт жада калса. Кошунасынын дарбаза бийик куруп алган, мынекен таңкылда жарым саат, 1 саатта да кире албайсың керек болсо. Аллаху акбар. Ушундай биздин жүрөктөрүбүз катуу болгон себебинен бир адамга жакшылык кылалы деген нерсебиз аз калды. Ушундай бир кабактар түйүлгөн, азыр эле мушташып кетейин дейсиң. Ошол заман мушташып, азыр бирөөнү талкалап жок кылгың келет. Аллаху акбар. Демек урматтууларым, ыйманга келели. Өзүнүн ата-бабанын жолун кайра кабырмайлы. Салттуу дин десе кээ бирлери түшүнбөй атат. Кээ бирлери диндар адамдар эмне салттуу дин эмес, салт менен дин жок туган. Жакшылап карагыла. Биздин ата-бабаларыбыз ушунча дин менен жашаган олия болгон. Ушунча олия дегенибиз Кудайдын досу болгон. Ушунча тоосудун таамай, туура так сөздөрдү айтып кеткен. Ушул сөздүн баары эгер изилеп келе турган болсоң, мына биздеги азыркы белгилүү аалымдардын бириси ушундай бир китеп жазып атабыз. Китеп бүтүп калды бат. Кыргыздын каада салтын жанагындай макал лакаптарынын 100дөн 90% биздин пайгамбардын айтып кеткен хадис экен. Пайгамбардын хадиси экен. Пайгамбарыбыз айтып кеткен экен. Ырыс алды ынтымак деген сөздү муну биз баары айтканбыз. Дайыма айтып келе атабыз. Ырыстын мындай менин жартысы, жакшылыктын жартысы бул. Жакшы ырыстын багында ынтымакта. Пайгамбар саллаллаху алейхи болсо бизге ушул жөнүндө 1000 деген жолу айтып кеткен экен. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Ынтымак бар жерде береке бар. Ынтымак бар жерде ыймандын нуру бар. Ынтымак бар жерде бейиштин бир жолу бар деп пайгамбар көп айтып кеткен экен. Демек, эгерде сиз менен биз чыныгы, ыймандуу,
ол кыргыз болгуз келсе, анда субханалла биринчи иманы келели. Аны ата бабанын туура жолун туталы, ар бир ордубузду билели. Ата бол ордун билсин. Калжаңдап, жаш балдар арак алып ичирип, ошолор менен баягы кыргыз айтканда атан төбө мас болсо тайлак менен дос болот болуп, кээ бирлери өзүнүн мен кичинекей жаш болгондор менен отуруп арак ичип отургандарын көргөндө түтөп кетесиң деп эле. Кээ бирлери бар, ушунча деңгээлде келет дагы мынекен тамеки, бирөөнөн жаш баланын тамеки сурап турат. Бул кыргызда болгон эмес. Жок, эң эле жөнөкөйү 60-тагы киши 20 жаштагы балдар менен отуруп анекдот айтып отурушат. Ар бир өзүнүн ордун билиш керек. Аялдарыбыз болсо субханалла 60-тагысы тырмагын боеп алган, кирпик коюп алган. О, буякта турган Кудай Таала берген жакшына кашты тытып туруп, анын ортосуна оңдоп чийип салган да, анда кыйшак чийип коюшат кээ-бирлерчи. Чын айтам. Кыз болбойт эч качан болду. Ордун табыш керек субханалла. Ордун тапканда ар биринин өзүнүн орду бар. Кыздын кыздай орду бар. Мен көчөгөн бияктан келатып, эмедеги Чолпон алдындагы атайын эмеге кирдим. Музейге. Ошол жерде ар бир мындай кийимдер коюптур, кыз кишинин, эркек кишилердин. Мына ошол жерде кыз кандай кийинген, келин кандай кийинген, 2 балалы кандай кийинген, 3 балалы кандай, неберелүү кандай кийинген, керек болсо шөкүлөсүнүн алдына, жанында бир эмесин башына кийген баш кийиминин алдына жанында бир тыйындарды ийилип турган экен. Бияны 2-ге бөлүнгөнү бар экен. Мынча кызы бар, мынча эмеси бар. Ана майда кеткендери жада калса баланча небереси бар дегенди билгизишкен. Карабайсызбы кандай нерсе? Эми биз ошону жоготкон сайын, биз мында курсагыбыз тоюп, кийимибиз бүтөлүп, жакшы болуп калгандан кийин биз азыр эмнеге өттүк? Көңүл деген нерсеге өттүк. Мен көңүлдү карашым, сүйүү деген нерсеге өттүк. Мен сени сүйөм, сенсиз жашай албайм. Анан сен менин көңүлүмдү карабай атасың. Ажырашуунун 99% эмнеге ажыраштың десе аят, билбейм, түшүнүш албай койдук. Бирибизди билиш албай койдук. Аны айтат, эмне болуп түшүнүш албай? Курсаң ачка белет, бакпай койду, кокмен. Айтат субхана, жок, экөөбүз бирибизди ана мага көңүл карабай, бирибизди сүйбөй калдык. Ана мындай эле кете берели деп чечтик. Туугандарым, бизде кыргызда сөз бар. Биз бул дүйнө сүйүү менен турбайт, уят менен, намыс менен турат. Иман келтирген адам, иман келтирген аял, иман келтирген мен өз мусулман сез аксакал бол, мен кандай бол. Бизде деген субханалла уят менен намыс алдыда турат. Качан уят менен намыс жоголгондо, мына ошол жерде белгисиз оорлар, белгисиз жанагындай бир түшүнбөстөр, келишпестиктер башталат. Мына уят менен намыс жоголгондо субханалла тигинин кызы экен дегенден уялбай калат. Тигинин уулу экенден уялбай калат. Баарыбызда намыс болуш керек. Баландайдын уулу баландай болуп кетиптир. Баландайдын уулу тигинде болуп кетиптир. Баландайдын кызы тигинде болуп кетиптир. Баландайдын аялы тигинде кылып кетип калыптыр. Тигиндейдин күйөөсү мындай болуп кетип калыптыр. Жок субханалла. Ушул нерсе бизде илгертен аябай катуу кармалган. Урматтууларым, эгерде ушул айылдын ичинде кой баландайдын уулу арак ичип кетиптир деген уялбаса, анда эмнекен кыргызда сөз бар. Кудайдан уялбасаң каалаанын кыла бер дейт. Ушундай нерсе. Кимдин баласы? Баландайдын баласы. Кээ бир аталар намыстанды да койбойт. Ичип жүрөт да коет. Беш күйөөгө тийиптир да, эми ушундай экен. Канчаңар субханалла өзүңөрдүн сопсонун кызыңарды, сопсонун жашап аткан эркектен ажыраштырып келип канча жээнди багып отурасыңар. Эмне үчүн десе, ошол бакпай атат. Кудай Таала ар биринин эмесин, жылдызын ар кандай убакта жылдырат, мындай жандырат. Бири 30 жашында эчтеке таппашы мүмкүн, бирок 40 жашында бай болуп калышы мүмкүн. Бирок 40 жашында бербек, 50 жашында берет. Кыргызда ошончо сөз бар. Дөөлөт. Бул тоголок, мээнет жалпак. Мээнет кыла берген болсо сөзсүз дөөлөт келет. Бунун баардыгы тең айтылып кеткен нерсе. Имандуу адам, Кудайдан корккан адам, эртең тириле турган адам, коомдук жерлерде, коомдук жайларда, кайсы жерде жүргөн болсун, өзүнүн ордун таап жүрөт. Ушундай нерсе. Мына бул үй. Мына бул үйдө турган адам кандай десеңиздер, азыр баарыңар тең анын окуясын айтып бересиңер мага. Түп-түз айтып бересиңер. Ким экени, кандай экен, кээ бирлерин тогунан бери санап билесиңер. Бирок өзүң жөнүндө айтып берчи десең, айта албайт. Анткени бирөөнүкүн аңдый берип, ушундай нерсе аныкын жаттап калган, бирок өзүнүкүн айтып бере албайт. Ушунчалык деңгээл. Эгерде сиз менен биз бирөөнүкүнө гана кийлигишип бир өзүн унутуп калганда, мына ошондо мен деген нерсе башталат. Ал эми мен деген нерсе Кудайга жакпайт. Мен туурамын. Акмактын 3 белгиси бар дейт Азирети Али радhiyallahu. Ошонун бирөөсү дайыма меники туура дейт экен. Меники туура. Мына ушундай турган.
Эртең Алланын алдына баарыбыз барабыз. Биз силерге акыйкат элчи сыяктуу элебиз. Эртең Алланын алдына барабыз, жооп беребиз деп эскертебиз. Аз кээ бирлериңер мындай айтканда, "Міне не интересно" деп ар жакта турушуңуз мүмкүн. Сага интересно, не волнует да? Субханалла айтайын деген нерсе ушул. Өлөбүз, Алланын алдына тирилебиз, кайра жооп беребиз. Бул иман, ушуреки. Эртең Алла Таала жараткан тозок бар, бейиш бар. Ким деген ошол нерсеге иман келтирбесе, анда субханалла бул дүйнөдө каалагандай жашап өтөт. Бирок акырында өлүм төшөгүнө келгенде, "О, молдокени чакырасыңар." Бул молдо болбошу мүмкүн, башка молдо болушу мүмкүн. Ошону чакырып, жанына ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп кулаңа айтып аткан мезгилде, ла деп, жок деп, оозунан келме чыкпай турганда, жанында Азраил периште пешенеңдин түйүндө турганда, мына ошондо аттиң мен бул дүйнөнү туура эмес жашаптырмын деп айтат экенбиз. Тугандар, эми ниеттерибизди оңдойлу, машалла. Ниет бул ушунча чоң нерсе. Ал мен сабактарым көргөнсүздөр, мен ниет жөнүндө аябай көп айтам. Анткенсе ниет оңолгондон пейил оңолот. Пейил оңолгондон иш оңолот. Ушундай нерсе. Кимдин ниети Кудай үчүн болгон болсо, демек анын пейили да Кудай үчүн оңолот. Ал эми кимдин пейили Кудай үчүн болсо, анын иши да Кудай үчүн оңолот. Эгерде ошол Кудайга оңдогондон кийин Алла Таала мага берди, Кудай Таалам берди, муну берейин деген нерсе пайда болот. Элге жардам берейин деген пайда болот. Керек болсо тооктун мында машинеме кетип баратсаң, тоок жоло турса, токтоп пипилдетип өтө турган болосуң. Эмне үчүн дегенде сен ниетиң оңолгон адамсың. Бир заманда 3 адамга Алла Таала сыноо кылгысы келиптир. Бирөө таза экен. Такыр башында эчтеке жок экен. Уялат экен элден. Бирөө болсо субханалла сокур экен. Бирөө болсо алапес оорусу менен ооруйт экен. Алла сынап, баягыл таздын үстүнө бир периштени жөнөтүп адам кейпинде, "Эмнени каалайсың?" дептир. Десе айтат экен, "Ушу чачым эле болсо сон болот" дейт. Чач, каш, бир жок экен бакышта. Болду дейт экен. Болду деп тийип койсо чач өсүп калды. Айтат экен, "Эй, эмне малдан кайсын жакшы көрөсүң?" Айткан, "Мен уй малын жакшы көрөм" дептир. "А, мейли, сага уй берекеси менен, бир уйду берип туруп, берекеси менен" деди. Ошол көбөйүп баштаптыр. Экинчи күнү баягыл Алланын каалоосунда экен, алапес оорусу менен ооруган. Жана денесинин баарынан билесиз, агала басып кетет. Бул нези субханалла көп жаман аламаттарды айтабыз, бирок ошондо болсо дагы мен алапес деп кое берейин, мейли. Мына ошо алапес оорусу менен адамга келип, "Эмне каалайсың?" деп айттыр. "Мен дейт, денемдин баардыгын кайра ордуна калына келишин каалайм." Машалла болсун. Кол менен тийип койду периште. Толугу менен айыгып калды. Аллаху акбар. Кайсы мал жакшы көрөсүң? "Мен кой малын жакшы көрөм. Төө малын жакшы көрөм." Субханалла. Мейли, ал. Адаштырып алышы мүмкүн азыр. Кийин берекеси менен бериптир. Ошентип отуруп, андан кийин баягы сокурга барган эмиш. Сокурдан сурайт экен, "Сен эмнени каалайсың?" Десе айткан, "Мен көзүм көрсө эле болот эле. Жарык дүйнөнү бир көрсөм болот эле." Чын-чынына келгенде адамдар дайыма качан бир нерсеси жок болгондо ошонун кадырын билет. Качан ал болгондочу кадырын билбейт. Кыргызда колдо бар алтындын баркы жок дейт. Кайсы нерсең бар болуп турса ошону кадырлай албайсың. Жок адам билет. Көзүм көрсө болду, көзү көрдү. Эмне көрөсүң, жакшы көрөсүң деп, мал жакшы, малды эмне, кой жакшы көрөм. Мен берекеси менен берди. Бир нече убакыт өткөндөн кийин Алла Таала кайра үчөөсү сынагысы келиптир. Баягыл таздын алдына барып, "Эй, баягы кедей кембагал колунда жок акыбалда барыптыр. Айтат эмиш, сага мага бир жардам бер. Жолда калып калдым." Десе айткан, "Мейли берейин" деп карап туруп кайрымдап, "Эй, сен эмне кылып жүрөсүң? Мындай колдогон эле киши экенсиң, мындай бир ишиң күйлү күчтүү экенсиң, иште оокат кылып таппайсыңбы? Карачы мени. Атамдан калган оокатты сонун эле багып жүрөм. Мына көбөйттүм" дейт экен. Баягы айткан, "Эй, элден угушума караганда сен муну таз болуп эле, ушинтип эле жүрчү турбайсың, эч кимге батпай эле." Десе, "Шылдың болуп жүрсүң." "Жай, каякта бул ата-бабамдан калган нерсе. Чачы мына ушундай эле болчу" деп көрсөт экен. "Точно ошондой." Анда 10 миң дептир. Баягы жерден субхан таз кейпине келиптир да, баягы уйларын баардыгы жок болуп калыптыр. Ошондо бул дүйнөдө кор болду дейт. Экинчисине барды. Аллаху акбар. Сурайт экен, "Эй, мага бир жардам кыл" деп экен. Баягы айткан, "Жок, жардам кыла албайм сага. Кол бутуң ордунда экен, бар оокат кылып таап ал." "Эй, мен ушумча сен баягыдан мында алапес оорусу менен адамдар сенден качып жүрчү экен го." Десе айткан, "Ой, эмне деп атасың? Бу денем ошол эле боюнча менин денем.
Бул малды мен ата бабам калган, ошондо бери көбөйтүп келдим. Ошондой. Чын айтып атам. Анда омейин деп. Чын болсо сеники ушундай. Бата кылды, омейин дермен баягыл. Мал да жок, бая өзүнүн калына келип калды. Үчүнчү, Аллахтын каалоосу менен сокурга барды. Эй дейт, баландай дейт, мага бир жардам кылса. Машалла, мына зекеттин болчу, мына үшүрүм болчу. Муну ал. Десе айтқан, сен эмнеге мунун баарын берип атасың? Эй дейт, мурун мен сокур болчумун дейт. Эчтекем жок болчу. Кудай Таалам ушуну мага берди. Бир кандай себеп мен көрүп калдым. Мен кантип Кудайга ыраазы болбой коем? Мынакей, ме деп туруп берген экен. Ошондой. Анда омейин дептир. Десе бай орду менен, машалла, ошо менен бай көбөйгөндөн кээ бир алат экен. Ушул вакытка чейин ошол адамдын туугандары, урбактары бар дейт. Дегеним ушундай экен. Демек ушундай экен. Эгерде кимден сиз менен биз шүгүр кыла турган болсок, көчөңкүн унутпагыла ким экениңерди. Ким болгонун унутпагыла, субхана. Билесиңер, баардыгыбыз эле 100 сом, 60 сом айлык менен тоонун башында чабан болуп жүргөнбүз. Билесиңерби, унуткан жоксуңарбы, субхана. Жерибиз жок болчу эчтеке. Үйүңөрдүн түйүндө 10 сотукты газ албай эле эсиңер угуп жатчы. Азыр эле субхана Кудай Таала берип койгон заманда, Кудай Таала ар жагынан бер жагынан берип атса, ошого шүгүр кылбай, мен таптым, мен кылдым деп өзүңдү жерде Кудай кылып алба. Түш жерге болду. Жерге түш, шүгүр айт. Машалла, ырысыңды баягы ырысыңа баландай кылып койбо. Анткенсе ырыс бир келет. Кудай Таалам ушундай кылып берет экен туугандар. Аллаху акбар. Демек урматтуу имандуу адам шүгүр да кылат экен. Демек шүгүр кылсак сөзсүз Аллах Таала көбөйтүп берет. Бай болуш шарт эмес. Унутпагыла. Бай болуш шарт эмес. Мен дайым айтып берем, рия эмес, бирок субханалла 96-жыл имам болдум. 17-деги бала болчумун. 27 жыл имамчылык кылып атам, аз дагы имам. Дейин дегеним, ушунча жылдан бери жаназа окудум. Бирок бирөөнү дагы мен малы менен кошо көмгөн жокмун. Даже субханалла шапкеси менен көмгөн жокмун. Чын айтам. Бирөөнүн алдына килем төшөгөн жокмун. Ошону көргөн сайын субханалла мен айтам. Бул дүйнөнүн кадыры жок. Бул дүйнөдө кандай колдонуп калсаң ошондой. Атыңды чыгарып, даңкыңды чыгарып Кудай Таала берген дүйнөңдү колдон. Жолуңарды оңдоп койгула. Кичинекей отет жерде мынакей бир жолго бир туалет салып кое беришти. Остановкаңды оңдоп кой, айыл өкмөт кылсын, айыл өкмөт мамлекет кылып берсин деле жата бербей. Берди Кудай сага. 5 бала биригип деле бир нерсе зап койсоң болот. Бир бак тийип койсоң болот. Бул ушундай нерсе. Дүйнөнүн бирөөнүн алып кете албайсың. Балдарына калтырып мен балам үчүн деп жуулуп жүргөндөрдү көргөм. Субхана, өлөр замат 2000 койду 2 жылда ичип койгон. Ошол үчүн кыргызда сөз бар, атаныкы балага опа болбойт, мал болуп бербейт. Демек, өзүң мына Кудай Таала аз берип атабы сага, ошону жакшылыкка чыгар. Жакшылыкка бер, жардам кылгыла элге. Жардам кылганда өтө чоң нерсе бар. Пайгамбарыбыз ушундай дейт: садака байлыкты кемитпейт, көбөйтөт деген. Мен айткан жокмун муну. Же болсо башка ойчул, же болсо азыркы президент айтып аткан жок. Муну сени менен менин ааламдардын Роббиси, жаратуучусун Алла Таала тандаган эң адамзат эң жакшысы деген Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Кайсы жерде садака болсо, кайсы жерде зекет чыгарылган болсо, кайсы жерде берилген болсо, кедей кембалдарга таратылып берилген болсо, Аллаху акбар. Кедей кембал деп ойлой коеюң. Өзүңдүн тууганыңа, өзүңдүн аялыңа, машалла ким деген бере турган болсо, аныкы сөзсүз көбөйтүлөт, сөзсүз берилет, сөзсүз Алла Таала көбөйтүп берет. Куранда болсо Аллах мындай дейт мисалында. Алген кээ бир эмесин адашып калыш, бирок Аллах ушундай дейт: силердин берген садакаңар, зекетиңер өсүп турган машак сыяктуу дейт. Буудайдын машагы бар го, билесиңер, башында машак дейт ошон. Колосия дейт, силер полян орусчада, ошондой. Ошол башында машагы дейт. Алла айтып аткан. Ар жагында 7ден, үстүндө 10дон. Алла Таала айтат: биз 10дон дейт, аны 700гө көбөйтүп беребиз дейт. Алла Таала ушундай айтып аткан. Ушинтип көбөйтөм дейт Алла Таала. Акылга салып көрө турган болсоң, бир картошка саласың, бир буудай себесиң, бирок Алла Таала бу акчаны канча кылып чыгарып берет. Ошол себебинен бул дүйнөдө мына сиз менен түрүмдү айтканда жылтырап турган көздө түрлүк бар. Кимден пайгамбар дейт: эң жакшы амал дейт дүйнөдө Кудайга жакка турган. Бул Кудайды эстөө. Ошонун себебинен экен көбүрөөк зикирлерди кылганга аракет кылыңыздар. Зикир кылганда силер керилден кечке теспени алып отур деген жокпуз.
La ilahe illallah bas barat ayta ber. La ilahe illallah'tı oturup al ayta ber. La ilahe illallah'tı meşitke ayta ber. La ilahe illallah jatıp ayta ber. La ilahe illallah maşinaga oturup ayta ber. La ilahe illallah samolyotga oturup ayta ber. La ilahe illallah'tı gerek bolsa subhanallah oygona kalıp olsa da bas barat ayta hiç emes yok. Zikirden Kudaydı esitede ушундай нерсе. Кыргыздар болсо о Кудайым. O Kudayım diye ayta bergen bilesizler mi? Bizde bir Tarsu deyen ayıl var. Oşo jerde bir aksakal ötken eken. Oşol kişini Allah hak dep koyuştu eken. Kayсы жерде olsa Allah hak, Allah hak. Ne ушундай сөздү айтып беришкен. Allah hak. Ömür boyu аты da ошондой болуп калган, Allah hak деп. Ошол адамды баары тең жини деп ойлошчу экен. Мына сопсо эле Кудайды жакшы көрүп жинди болуп калган. Эми туганым, эң чоң кайдыгерлер, өзүн өз ойлобогондор, бул көп кайдыгерлик кылгандар. Эртең кылам, эртең намаз окуйм, пенсияга чыкканда окуйм, баландайды убакта кылам, түгүндөй убакта кылам, үйдү бүткөндөн кийин кылам, келе калсам кылам, кумтөрдөн чыга калсам кылам. Жок. Булар өзүлөрүнө өзү бычаксыз эле мууздаган болуп эсептелет. Өмүр ушундай. Төрөлдүк, öldük. Бирок төрөлүүнү билебиз, бирок качан өлөрүбүздү билбейбиз. Бардыгыбыздын бияк суроо. Ошонун себебинен Алла Таала кимге канча өмүр жазды? Эртең деп, анан деп калып калбашыбыз керек. Бүгүн кылыш керек. Кыргызда сөз бар, бул пайгамбар айтканы бар. Бүгүнкү ишти эртеңкүгө калтырба дейт. Жакшы, эң важный болгон, эң керектүү болгон ишти биз мусулмандар эртеңкүгө калтырбайбыз. Бүгүн бүтүрөбүз. Анткенсе диндеги жалкоолук, дүйнөдөгү жалкоолук бул артка тартат. Баягы эмедеги деп субханалла баягы орус кылып атат дейт. Немис чуркап жүрөт дейт, баягы да бир нерсе изобретение кылып деп. Кыргыздар отурат дейт го, движение кылыш керек деп. Ошондой болуп субханалла жата бербеш керек. Динде де кандай болбош керек. Бүгүн баштайлы машалла. Бүгүн мешитке барып баштайлы, бүгүн зикирлерди кылып баштайлы, бүгүн Кур'ан үйрөнүп баштайлы, бүгүн кылалы машалла. Бүгүн жардам берип баштайлы, бүгүн шүгүр кылалы, бүгүн тобо кылалы машалла. Билбейм эмнеdir ушул сөздү айткым келип атат. Силердин жүрөгүңөрдө эмне болсо ошону Алла айттырып атат. Ушундай нерсе, мен башка нерсеге даярданып келген болчумун. Бирок ушундай туугандарым. Силер баарына жетөөбүз менен таякелеримсиздер. Анткенсе субханалла таякелер, таяке пир болот. Билесиздер туурабы? Бул чоң нерсе. Ошон үчүн силерди сурам таякелер. Жаман женди угуп койгула. Бир аз болсо катуураак айттык, көңүлгө албаңыздар. Биз максатыбызга жеттик. Демек максатыбызга жеткенден ушул эки биз эмне үчүн келгенибизди айтып берейин. Негизи максат Кудайды эстетүү, анча-мунча тамбихден ойготуу, силкиндетип коюу, эртең өлөрүңдү эскертип коюу, дүйнөгө берилип кетпегиле деген айтуу. Ушундай нерсе. Дүйнөнү канчалык кубаласаң, ал ошончолук качып жүрөт. Скорость ошончолук көбөйөт анык. Бирок качан көңүл бурбай койсоңчу, аркаңан шүмшүйүп ээрчи болот дүйнө. Өзү ээрчи болот деп айтам. Эми кылбай эчтеке окат кылбагыла деп айткан жокмун. Кылып коюп туруп, Кудай Таала каалап койсо берекесин берет, кааласа берекесин бербей коет деп айтып атам. Бирок субханалла, ага көңүл буруп, аны сүйө турган нерсе эмес ал. Аны менен бирөө да бактылуу болгон эмес. Ден соолук сатып албайт экенсиңер, кээ бирлерин байкап атасыңар, акчаң бар, бирок ден соолук жок. Акчаң бар, бирок субханалла бактылуулук жок. Эрди катты урушуп ызычуу болуп атасыңар. Акчаңар бар, бирок субханалла эч кимге кошула албайсың. Авторитетти сатып ала албайт экенсиң. Ушундай акча менен эч нерсе сатып ала албайсың. Бирок чыныгы иман менен, чыныгы туура жол тандоо менен машалла, чыныгы Кудайды табуу менен, чыныгы сажда кылуу менен, чыныгы иштерди кылуу менен машалла ордуна келет. Оору жөнүндө айта турган болсом, оору көп. Бирок силер Алматы экенсиңер, Алманын тамыры эгер удобрение берилбесе, ошол жер каралбасачы, эмне болот? Өлөт да, өлүп калышы мүмкүн, мөмө бербей калышы мүмкүн, субханалла. Алда себеби. Bir айтайын деген нерсем, ар бир оорунун 4 эле себеби бар экен. 4 эле себеби бар экен. Илгери муну киринен суктап койчу. Бул көз тийүү экен. Биринчиси. Көз тийгенден адамдар керек болсо өлүп калат экен. Көрүп эле атабыз. Биз ошону карайбыз азыр сиздерге. Ошол бар болсо эле отур деп коем. Экинчisi болсо атың өчкөр субханалла баягыл кара дуа, көрө албастык менен бири-бирине үйүнө жанагында чачып, кээ бир акылы жок тайкылар
Адамдардын баарын окутуп, күйөөсүн окутуп алып, аялын окутуп алып, бир тууганын окутуп, эрди аялды бузуп, ушуну чуркап жүргөн толтура. Мен дайым айтып берем, Кыргызстанда 50 миңге жакын көз ачык бар экен. 50 миң. Бизге окшогон субхана баягы ошону жандырам деген молдодон эл үчтүк экен болгону. 50 миң жанакы көз ачык күнүгө канча деген 50 миң деген кишилерди жок кылып атат азыр. Шайтан болсо жакшыны жаман кылып көрсөтөт, жаманды жакшы көрсөтөт. Алардын баардыгы тең биз силерге жардам беребиз, жолуңарды ачып беребиз, аны тигиндей кылып беребиз деп эле. Эмнекен баягында айтканда, сахарда оп койсоң балары келгендей, адамдар ошол жерге динди түшүнбөгөндүкүн ойлоп койгом, кээ бирде жөн акыл жүгүртпөй бала бара береби деп ойлой берем ушунчу. Кээ бирде акыл жүгүртпөй эле бара берет болуш керек деп ойлойм да. Ошо туурабы же туура эмеспи дебей элечи. Анан ошолорду кудай кылып алгандар дагы бар. Көрүп атат ошол жерде канча ыйлап келип атат бизгечи. Ошол көз ачыктарга ишенип, ошонун жанында жүрүп, ошол окуткан нерсе. Канчаңар үйүңөрдү окуп бергилечи, үйдүн ичине ким онда жин шайтан толуп алды деп сурагыла дейм биринчи. Барганда көз ачыкка келип үйүңдү тазалаттың беле десең, ооба дейт. Жартысынан үйүңөр түтөткөнсүңөр жана ысырык менен, эме менен, арча менен түтөтүп, анан ар нерсе менен үйүңөргө жана каржылык даллардын баарын илип алгансыңар. Субханалла, эмнесе жол ачылат, тияны коюп койгонсуңар, кайтарат деп канча сөөгү кайтарсын деп стран. Ушундай бир акыл жоктук нерселерди кылып, эмнекен ошолорго ишенип жүргөндөр бар. Тумарларды илип алгандар толтура субханалла четинен чыгат, жайнайт. Ичин ачып келсең, 7 таш коюп койгон, салып койгон. Түшүнбөйсүң эмне таш экен. Кээ бирлер бар да субханалла, сакал узун, көйнөк кийип алса, ажыга барып келгем десе ишенип алгандар бар. Жок. Мына экинчиси бул көз тийүү. Эме кара дуа кылуу. Кара дуанын 1000 деген түрү бар. 100 эмес, 1000 деген түрү бар. Кээ бирлер айтышы, мени ким окутмак эле деп. Жок, субханалла. Үчүнчүсү. Бул субханалла жин кирүү. Жин шайтандардын адамга кирип кетиши. Бул андан көбөйдү. Биз динсиздиктен эртең менен кечинде жок дегенде ла илаха иллаллахты бир жолу айтып койбогон себебинен ойлойм мен. Эртең менен туруп жок дегенде кул хуаллахты 3 жолу кайталап койчу. Эч бирөө келип тие албайт эле. Бирок биз динден мындай молда барса, мен билем дейт го. Отура берчи бар. Мен билем. Сен башым ортпа. Давачылар келсе, мешитке чакыра турган болсоң, мындай карап, шелпейип жүргөндөрүн карап, ок атыңар жок, бийгөр жүрбөйсүңөр. Өзү эле ок аткылы өмүр бою бир нерсе кылып койгондой да. Эми ошол барып туруп ошонун жанына келип кичинекей бир түшүнүк алып койсо, машаллах. Ошол жин шайтандар жолобойт эле. 4-түнчүсү болсо хасат, бул көрө албастык. Көз тийүү менен мындайды хасатты кыргыздар 2 бөлгөн. Кирине кирет көз тийгенде. Ал эми адамдын жашоосуна жанында бирөөнүн көрө албастыгы кирсе, аны сук дейт. Сук. Демек ошо кирине сук, субханалла көп убакыттарда болот. Бирок көбүнчөсү экөө бар. Көчөгөнү каяка бардык элек акыркы жолу? Жаллабатка барып келдим, аркы жума. Кара көрсөм аябай ыраазы болдум, машалла. Ушундай жана кара дуа болгон баштышта жок болду. Бирок көз болбой коет экен, болот экен. Бирок ушундай шаар экен, жакшы там бердим, машалла. Аллах ыраазы болсун. Өзгөчө. Көпчүлүктөрү көрүнгөн эмес, сабак укканы келип турган дагычы. Сабак укканы келип тур. Ушул 4 нерсенин бирөөсү боло турган болсо, 4 нерсе бузулат. Биринчиси адамдын ден соолугу бузулат. Экинчиси психологиясы бузулат. Үчүнчүсү үй бүлөсү бузулат экен, анан 4-түнчүсү болсо, жанагындай эч кандай иши жүрүшпөй калат экен. Муну мен айтып аткан жок, бул китептерде бар. Ушул жагын изилдеген жагында ушул жөнүндө айтат. 4 нерсе бузулат экен. Демек, эмне кылышыбыз керек? Аз ушул жерде отурганда, машалла аз бир аз окуйбуз. Окканда ниетиңер туруп отурушуңар керек. Алла ушу Куран сүрөт ма шифа берди отурушуңузга керек. Андан эң чоң нерсеси тооба кылыш керек. О Кудай, күнөөмдү кечир. Тооба кылган. Тооба деген сөз о Кудай, күнөөмдү кечир, мойнума алам дегенде, анан ошондон жүрөгүбүзгө некен ушул жана биздин Куран окуган Курандарыбыз, окулган сүннөт дуалар машалла кирип баштайт. Ушундай. Экинчиси шүгүр айталы. Шүгүр айтып туралы машалла, Кудай шүгүр ушу Куранды узуп атканыңа. Шүгүр ушу чындыкты узуп койгонуңа деп турушубуз керек экен. Кээ бирлерге мен ишенбегенге байлап бере албайм.
Ошон себептен эгерде силер ойлогондой бир башка нерсе, башкача ойлоп келген болсоң, кээ бирлер бар, мындай самолет менен учуп келгенде мындай аппак бирөө келип алып, мындай учуп келип анан мындай токтоп анан ушундай. Жок, андай эмеспиз, субханалла. Оюңарга мисалы эмне келген болсо неме кыла бербеңиздер. Эгерде көңүлүңөргө ток болбой кала турган болсо, эми кечирип коюңуздар. Субханалла. Эми түшүндүрүп бердим болуш керек деп ойлойм. Баарыңыздар сураныч ушул. Разы болуп коесуздар. Кемчилик кеткен болсо кечирип коюңуздар. Мен урушайын деген жокмун, урушкан да жокмун деп ойлойм. Эң негизгиси келиңиздер, машаллах. Баягы эле кыргыз бололчу. Баягыдагыдай эле. Баягы эле Мирбек, баягы эле Нурбек, баягы эле Жапар, баягы эле Кадыр, баягы эле болдучу болду. Мындай кичине берип койсо көп кетип, алып койсо чөгүп кетип, баягы жүрүп, баягыдай эле бололчу мындай эле. Илгеркидей эле, машалла, ушул нерсени суранам мен. Көп суранчу болдум азак, мурункудай эле бололчу. Баландайдын баласы баландай. Эмне кыласың намаз? Эмне кыласың субханалла, бирөөгүнө кайгырып. Ти уялып мен уяла албай атам. Эмне кыласың? Анын ырыскысы өзүнчө. Ага эмне кайгырасың? Жашоодо эмне болгон болсо ал болмок сөзсүз. Эмне болбой турган болсо эч качан болбойт. Ага кыжалат болбой эле койгула. Кыжалат болбо, мен минтпесем мындай болмок эмес. Эгерде тигиндей кылсам мындай жок, кереги жок нерсе ал. Такыр эле акылга сыйбаган нерсе субханалла. Эски менен жашай бербе да. Эски нерсе өтүп кетти болалы. Прошедший время. Өттү, кетти, болду. Эми келечек мына экен, бүгүнкү бар. Эртеңки да белгисиз. Ошон үчүн бүгүн жетишип калгыла намаз окуганга. Бүгүн жетишип калгыла, машалла, мындай зикир кылган. Бүгүн кылып калгыла. Анан бүгүн ичип калгыла деп айткан жокмун, туурабы? Бүгүн жетишип кала жакшы. Бүгүн ошо аракты ичтаганга аракет кылып калгыла. Бүгүн нашаны ичтаганга аракет кылып кал. Бүгүн жарашып кал. Бүгүн жакшылап сыйлап кал. Эртеңкини зачем? Эртең билбейсиң эмне болуп кетет. Эртең өлүп калышыбыз мүмкүн. Эртең бай болуп кетиши мүмкүн. Кедей бай болуп калсын, бай кедей болуп калсын. Эртеңкини эч ким билбейт. Ошон үчүн бүгүнкүнү туура так колдоно алалы болду мына. Эң жакшы жүрсөк, машалла, Аллах разы болсун.